өткөн заманда Азил деген хан өзүнүн акылдуулугу менен элин жакшы башкарып, бейпил убак менен эли куунап, жыргап бир нече жыл жашаптыр. Бирок оп тарткандай үйдөй таштарды жутуп алуучу ажыдар сууну бөгөп жатып алат. Ал эми ажыдардын өзүнүн шарты боюнча күнүгө бир кыз бербесе, суу берчү эмес экен. Күндөрдүн биринде кезек Азил хандын улуу кызына келет. Хан элин чогултуп: «Калайык калк. Ушул ажыдардан куткаруучу күч элдин арасынан чыкпайт бекен. Эгерде кимде ким ажыдардан өз элин куткарып алса, каалаганын орундатам. Мейли, хандыгымды алсын, же 3 кызымдын жактырганын алсын. Мен сөзсүз убадамды орундатам. Кана, элимдин керегине ким барып берет?» «Мен!» деп кылычын көтөрүп Наабат деген жигит хандын астына келет. Наабатка көпчүлүк эл батасын берип, ажыдарга жиберишет. Наабат үйүнө келип, энесинен кыздын кийимин таптырып, кызча кийинип ажыдарга барат. Ажыдар оп тартканда Наабат кылычын көкүрөгүнө такап кармай салып, ажыдарды экиге бөлүп салат. Жалаң ажыдардын каны суу менен 2 күн, 2 түн араң дегенде суу тазаланат. Наабат ханга келип таазим кылат. Ошондо хан: «Кана улум, эмнени каалайсың?» «Таксыр ханым, сиздин 3 кызыңыз бар экен. Биз 3 бир тууганбыз. Айып этпесеңиз 3 кызыңызды бизге бериңиз». «Болуптур уулум. Жакшы болот». Ошентип хандын ордосунда 40 күн, 40 түн менен той болот. Кыздарды турмушка чыгарышат. Бул жыргалдуу турмуш көпкө узабайт. Анткени ак дөө, кара дөө деген чыгып, элдин байлыгын, мал салын талап ала баштайт. Хан элге дагы кайрылат. «Буга менин кичүү күйөө балам. Жанаага кошулуп, 2 күйөө балам барып дөөлөрдү өлтүрүп, мал салды кайрып келишсин». Хан буйрук кылат. Ошентип 3 бир тууган сапарга аттанат. 2 уулуусу кетет. Ал эми Наабат 2 күндөн кийин барса, 2 агасы жолдогу азык түгөнүп, малдын кыгын талашып жатышкан экен. Наабат өзүнүн тамагын берип, 2 агасын калтырып, өзү жалгыз жортуулга жөнөйт. Жүрүп олтуруп 9 канат өргөгө келет. Ага кирип барса, бир кемпир отурган экен. Ал: «Кел балам, жол болсун. Бизге адам эмес, чымыны чуп келчи эмес эле. Өлгөнү келген турбайсыңбы? Азыр менин уулум келип сенин сазайыңды берет». Көрсө бул баягы акдөөнүн энеси экен. Анда Наабат: «Балаң кайда жүрөт?» деп сураса, кемпир: Айтпаймын деп Наабатты жулмалап баштайт. Наабат кемпирдин чачынан кармап туруп чапканда, бакырып ыйлап: Өлтүрбө жанымды, кой деп жалынат. Ошондо Наабат: «Андай болсо ак дөөнүн кайда экенин айтып бер» дейт. «Алууга кетти эле. Келер маалы болуп калды. Жолу болсо тайгандары кубалашып келет. Жолу болбой калса тайгандары бөлөк-бөлөк келишет» дейт кемпир. Аңгыча болбой тайгандарды жели жортуп, өз-өзүнчө келишет. Дөөнүн келерин билип, Наабат жолунан тосуп чыгат. «Кана дөөм, биздин элдин малын салын алган сенсиңби?» «Ооба. «Андай болсо мен сени менен кармашканга келдим». Кармашсак кармашалы». Ошентип Наабат менен дөө 3 күн, 3 түн кармашат. Дөө Наабатты көтөрүп урганда кызыл ашыгына чейин жерге кирип кетет. Наабат кайра оңдонуп чыгып, 3 күн, 3 түн кармашып, дөөнүн мүдүрүлтүп жерге жыгып, кылыч менен жарып салат. Андан ары жүрүп отуруп, дагы бир 9 канат ак өргөгө кез келет. Ага кирип барса, бир сулуу келин ыйлап олтурат. Келиндин жөн жайын сураса, ал: «Кара дөө мени туткундаганына бир нече жыл болду. Элиме жете албай зарлап жүрөм. Кара дөө эртең менен кетип, кечинде келет. Ал келгенче мен тамагын жасап, оокатын кылып отурам. Бул жерге келген адам кайра айланып элине жетпейт. Кара дөө нече мыкты жигиттерди өлтүрүп, сөөгүн сөпөт, устаканын упат кылды. Кайдан келе жатасың? Кокуй, кара дөө келер мал болуп калыптыр. Бул жерден батыраак кет, сени өлтүрүп койбосун». «Коркпо, мен азыр эле ак дөөнү жайлап келдим. Муну дагы айласын табам». Кара дөөнү келер жолун тосуп, жашынып жатат. Бир убакта кара дөө күшүлдөп бышылдап келет. Наабат муну да чекеге атып өлтүрөт. Талап алган малын, баягы келинди, 2 агасын ээрчитип элине келет. Ошентип кайрадан эл жыргалдуу жашап калган экен.